Бүгүн шаардык кеңешке шайлоого аттанган 8 партиянын өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, анда алар шайлоо таза өтпөгөнүн, массалык мыйзам бузуулар менен коштолгонун, мындан улам жыйынтыгын жокко чыгаруу талабын коюшуп, бийликке кайра калыс таза шайлоо өткөрүп берүүнү талап этишти. Азыр бул шайлоонун таза өтпөгөнүн өтүп кеткен партиялар өздөрү айтып атат. Ак бата эмгектик күнөөлөп атат, эмгек дагы бирөөсү күнөөлөп атат. Подкуп болгондо өздөрү моюнуна алып атат уже. Бул негизде шайлоону жокко чыгарууга. Экинчиден мына 8,5 саат бааны тикте отурдук, жана болгон нарушенияларды карап. Тиктин бизге болгон жооп бергени мындай болду да, человеческий фактор дейт. 2 күн иштешти, чарчап калды, ошондон ошибкалар кетип калыптыр дейт. Мыйзамда жок да человеческий фактор деген. Протоколдорунда өтө мындай айырма көп болуп атат. Первичный протокол менен асуудан чыккан. Анан акыркы протокол менен. Ошону неге мындай болот десек, адамдар чарчап калып, ушундай ката кетирип алыптыр дейт. Бул циктин бере турган жообу, же тиктин бере турган жообу. Мындан сырткары чогулган партиянын өкүлдөрү Бышкадан Ата журт Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттоону жокко чыгарууну талап кылышты. Анткени партиянын өкүлдөрү Ата журт Кыргызстан шайлоого 6 ай калганга чейин каттоодон өткөн эместигин жана партия мурда элдик биримдик деп аталып шайлоого 1,5 ай калганда гана Ата журт Кыргызстан деп өзгөрүп калганын белгилешүүдө. Андыктан нааразы болгондор бул каттоодо мыйзам бузулган деп эсептешет. Канчебек Кыдыршаев сказал, я к партии Ата журт Кыргызстан отношения не имею. Вот. Чтобы такую процедуру провести, партия, как она называется, Эл Биримдиги объявляет о том, что у них утерян устав, объявляют об этом, и в тот же день перерегистрация происходит. У них нет основного документа, его нужно восстановить, на это нужно время. Как этот вопрос можно решить? Я предполагаю, что там была или взятка, или звонок сверху. Жыйынтыгында партиянын өкүлдөрү дагы 22 апрелде ыплас өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу максатында Бышканын алдында 9 саясий партиясы нааразычылык митинги уланарын билдиришти. Белгилей кетсек, 11 апрелде Кыргызстанда шаардык кеңештерге шайлоо болуп, ага катышкан партиялардын арасында Ата журт Кыргызстан көп жерде 7% чектен өтүп жеңишке жеткен. Ал эми коомчулукта бийликчилделген Ата журт Кыргызстан партиясы ушул жылдын 26 февралында же кесексиз курултайга чогуларга 2 күн калганда юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Ал эми партияны буга чейин былтыр Мекенчил партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан Айбек Маткеримов башкарган.